Кыргызстанда акыркы күндөрү бензиндин баасы кымбаттаганы сезилерлик байкалды. Бул бир эле айдоочуларга эле эмес, жүк ташуу, коомдук транспорт, күнүмдүк чыгымдарга дагы өз таасирин тийгизүүдө. Баанын жогорулашына эмне себеп болууда? Күйүүчү май алдыда дагы кымбаттайбы? Деги эле таңкыстык жокпу? Алдыда бул боюнча кенен айтып берем. Күйүүчү майдын баасынын кезектеги кымбатташы айдоочуларды да, жарандарды да ойлондурууда. Айрым май куюучу жайларда бензиндин түрлөрү убактылуу сатылбай жатат. Маселен, өлкөдөгү ири май куюучу түйүндөрдүн бири Партнер нефти Манас шаарындагы май куюучу жайында акыркы бир жумадан бери АИ 95 үлгүсүндөгү бензин жана дизель отуну жок. Учурда маалымат тактасында АИ 92 жана АИ 92 супер үлгүсүндөгү бензин гана сунушталууда. Бир жума болуп калды, келбей табы жагандай. Анысын толук маалымат бербейбиз. Аз бензин тартыштыгы барбы? Ошондой болуп атат. Эми дизель дагы жок экен, Ооба, дизель дагы жок. Кетип атат, башка жактарда болуп атат. Бизде жок болуп атат. Башка заправкалардан көрүшөт. Мен өзүм негизи 95 бензин куючу элем, 95 жок экен азыр. Эми айла жок, 92ден курабыз. 92 эми машинабыз жакшы кабыл албай атат. 92 маркадагы бензинди. Айла жок. Айла жок айтабыз. Бул деген сурасак дээрлик бир жумадан бери жок деп атат. Ооба, ошондой болду. Башка жактарда кыдырып көрдүңүз? Башка жакта мен кече Аксыга чейин барып келдим. Аксыда дагы мен өзүм негизи Партнер нефтен куючу элем. 95 бензин жок. Ал эми бенза май куючу жайында АИ 100дөн башка күйүүчү майдын бардык түрү сатылууда. Бул жерде күйүүчү майдын таңкыстыгы байкалган жок. Кызматкерлердин айтымында бензиндин запасы жетиштүү, бирок акыркы бир ай ичинде күйүүчү майдын баасы литрине 10 сомго чейин кымбаттаган. Баалардын кымбаттаганы өзгөрүү байкалды да. Анан азыр канча болуп атат, канча кымбаттады? Таңкыстык жокпу айтсаңыз? Жок, негизи таңкыстык жок, бирок мына биздин азыр жаңы саналар көтөрүлүп түшүп калды кайрачы. Көрдүңүздөрбү? 92-89 сомдон жазып койдук. 95-105 5 экен, а? 105 сом 50 тыйын. ДТ евро российский 100 сом. Ооба. Канча айырма болот мына акыркы учурларда? Кымбаттаган. Мурунга салыштырмалуу 10 сомго чейин кымбаттады десек болот. Бул акыркы канча айда? Акыркы, билбейм, бир айдын ичинде. Бир айдын ичинде эле 10 сом айырма болуп атат, Ооба. Күйүүчү майдын кымбатташын айрым айдоочулар дүйнөлүк рыноктогу өзгөрүүлөр менен байланыштырып, түшүнүү менен кабыл алышса, башкалары баанын өсүшү үй бүлөлүк казынага кошумча оорчулук жаратып жатканын айтышат. Болот атат ушул. Кыйынчылык жаралдыгы. Бишкекке барсак да заправкалардын көбүндө жок да. Дизель жок болуп калып атат. Жок болуп калып атат да. Азыр болсо бияка келгенбиз, биякта да көп жерде жок экен да. Өзүбүз Бишкектен келип бияктан атайын алып кетип атабыз да. Груз менен кетип атабыз. Негизи кооптонуу болуп атабы? Таңкыстык болуп калбайбы? Болуп атат. Ишенич жок болуп калды, жолдо калып калабызбы деп коркобуз да, коркунуч жаратып атат кескечте. Азыр айдоолорго кээ бирөө салерка таппай атат. Эгин чабып тургандар даже. Эми бизде ham кымбатлаган мынчалык эмес да, бу жерде башы кымбат болуп кеткен. Бу жерде Кыргызстанда кымбат экен бензин. Балдан арзону да якында көтөрүлүп кетти deyapti. Tushurasizmi? 7 сом, 8 сомго чейин көтөрүлүп кетти. Сиз кайсы үлгүдөгү 92 күйөт азыр. байкап атасызбы? Негизи май куючу жайларда жетиштүү эле болуп атабы? Же издеп калып атасыздарбы? Издеп калып атабыз, жок болуп атат. 95, 100 жок болуп атат. Чет өлкөдөн келген киши байланыштуу кымбат болуп атат. Болуп калат, буюрса жакшы болот. Налучший деймсе. 109 сом 90 тиын болуп калды. 95. 95. Бу деген 110 сомдон. 110 сомдон коюп атабыз, эми айра жок да неме кылабыз эми. Эми бунун себеби неме, аны билбейм. Неме себептен мындай болуп атат? Бул көтөрүч дегенде сразу автоматически көтөрүлөт. Түш дегенин даже ойлобосо эми болот да. Ушундай болуп атат, эмне кылабыз? Дизелди мен күндө эле куюп атам. 89 сом. Почти уям 100 сом болуп атат да. Дизель күнүгө 30 литр, 40 литр куям. КамАЗымгачы. Эми мындай качангаcha эми каяка барабыз билбейм. Учурда Жалал Абад облусунда АИ 92 бензининин чекине баасы 87 сом 40 тыйын, дизель отуну 100 сом 90 тыйын, ал эми газдын баасы 40 сом болуп белгиленген. Чектен жогору саткан ишкерлерге айыппул салынары эскертилет. Бул талап АИ 95 үлгүсүндөгү бензинге тиешелүү эмес. 95 жок, а? Бизде 55-токтом негизинде 55-токтомдон 105 маркадагы бензин алынган ал сөз. Ага чектөөнү карабайсыздар. Аны карабайбыз чектен. Только ушул үчөөнү карайбыз азыр. Эгерде бааны ашыргандар кандай эмелер болот? Бизге болсо баа ашыргандарга юридический лицолорго 13 000 штраф салабыз. Ар бир заправка боюнча.
Мониторинг болуп атат. Демек Мониторинг ашпаш керек. Ашпаш керек. Бул 24-не чейин карайбыз да. Бизге берген график эмесинде 24 деп турган. Бейле кетсек, күйүүчү майдын баасын туруктуу кармап туруу максатында мамлекет импорттоочу компанияларга субсидия бөлүп келет. Бул колдоо ички рынокто баанын кескин өсүшүнө жол бербөөгө багытталган. Көрүлүп жаткан чаралардын натыйжасында Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы коңшу мамлекеттерге, анын ичинде баалар өсүп жаткан Россияга салыштырмалуу төмөн деңгээлде сакталып жатканы белгиленет. Асель Сыдыкова, Шайыр Зайырбек уулу, Регион телеканалы.